Ролик Кореяда эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин колдоосу менен даярдалды. Байыркы шумерлер доору. Даңазалуу Мысыр цивилизациясы. Табышмактуу Кытай эпохасы. Дүйнөнүн жартысын ээлеген көчмөн дөөлөттөрү. Антикалык грек жана Рим культурасы. Жана эң акырында адамзатка бактылуулук алып келген улуу ислам маданияты. Ооба, адамзат тарыхы көптөгөн доорлорго жана түрдүү маданияттарга күбө болду. Улам жаңы бир маданият келген сайын туруштук бере албаган эскиси жок болуп кете берди. Заман өзгөргөнгө жараша дал ушул цивилизациялардын маданият жайуу ыкмалары да өзгөрүүгө дуушар болуп жатат. Алгач маданий куралдын кызматын гезит жана радио аткарса, кийинчерээк анын ордун киноиндустрия жана телевидение басты. Ал эми азыркы тапта ар бир өлкө өз маданиятын интернет жана сериалдар аркылуу жайып жатат. Мындан ары сериалдар ар бир өлкөнүн жумшак күчүнө, башкача айтканда маданий жол менен басып алуу, колонизация ыкмасына айланды. Аң сезимди ойготкон 10 сериал. Кыргыз коомчулугу сериалдар менен алгачкы жолу 90-жылдардын башында Латин Американын тасмалары аркылуу таанышты. Азыр болсо орус, корей жана түрк сериалдарын көргөндөр арбын. Орус сериалдар аркылуу ажырашуу, жубайынын көзүнө чөп салуу, ичимдик ичүү жана тамеки тартуу, жалгыз бой жашоо, кылмыштуу дүйнөнүн жашоосун романтикага айлантуу жана жеңил-желпи жашоо пропагандасы жүрүп жатат. Аталган продукцияны көбүнесе жашы улгайып калган совет доорунун адамдары көрөт. Бул сериалдар адамга эч кандай руханий жана интеллектуалдык азык бербейт. Жөн гана күнүмдүк бузуку турмушту чагылдыруу аркылуу динсиздикти даңазалап инсандык өзөктү мокутот. Ошол эле учурда улуу ата мекендик согуш жөнүндө тартылган тасмалардын жардамы менен эски совет бийлиги өкүм сүргөн өлкөлөрдө ностальгия жаратууга аракеттенишет. Жаштардын көпчүлүгү болсо корей сериалдарынын таасири алдында калып, кийинген кийими, чач жасалгалоосу жана жада калса мамиле кылуу тарзи таптакыр корейче болуп бараткандыгы көпчүлүккө маалым. Учурдагы корей сериалдарынын негизги лейтмотиви бул жаштарды никеге чейинки жыныстык катнашка жана ЛГБТ деген 21-кылымдын илдетине карата кайдыгер бир сезим пайда кылуу. Ошондой эле корей сериалдары жашоонун маңызын музыка жана бийлөө, пластикалык операцияларды жасатуу, кооздонуу жана оңой окат кылууга үндөө менен гана чектеп жатат. Ата-энени сыйлоо, улууга урмат, бактылуу үй бүлө куруу сыяктуу чыныгы эркекке жана аялга таандык болгон асыл сапаттардан акырындык менен жаштарыбыз курузалак калып жаткандыгы өкүндүрөт. Албетте буга биринчи кезекте коомчулуктун жана ата-энелердин кайдыгерлиги күнөөлүү. Дал ошол биздин кайдыгерлигибизден улам жаштарыбыз K-pop, K-драма жана K-сериалдар маданиятына сүңгүп кирип кеткенин көрүп турсак да кайдыгербиз. Бул үч баштуу ажыдаардай болгон корей маданиятынын негизги максаты келечекте орто жыныстуу бир катмарды пайда кылуу. Бара-бара үй бүлө институтун толугу менен талкалоо. Мунун натыйжасында учурда биздин эле жергебизде же кызга же эркекке окшогон кийинүү адаты, эркектердин кулагына сөйкө тагуу жорогу пайда болду. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде алгач K-pop сериалдар аркылуу Кытай жана Түштүк Азияга таркалып жаткан корей маданияты учурда бүткүл дүйнөнү өз кучагына алды. Кытай бийлиги бул илдетти алдын алып, жакында корей сериалдарын мамлекеттик каналдар аркылуу көрсөтүүгө тыюу салды. Аттиң ошол корей маданиятынын курмандыктарынын арасында көптөгөн Орто Азия, Пакистан, Түркия жана башка мусулман өлкөлөрүнүн жаштары да бар. Мусулман коомчулугу бул абалда эмне кылышы керек? Сериалдарды таптакыр көрбөгүлө деп тыйып да кое албайбыз. Жок, бул абдан татаал нерсе. Андай болсо, сериалдар аркылуу да өз маданиятыбызды, динибизди жана салтыбызды үйрөнсөк болобу? Албетте болот. Киноиндустрия анын ичинде сериалдарда кудум бир курчутулган бычак сымал. Туура колдонсоң пайда, туура эмес пайдалансаң зыян алып келет. Учурда мусулман өлкөлөрүнүн арасынан түрк кинематографиясы өз сериалдар аркылуу дүйнөдө жаңы бир маданият калыптаганга акырындык менен аракет кылып жатат. Көпчүлүгү жекеменчик продакшн студиялар аркылуу тартылгандыгы үчүн маңызы супсак, бирок өкмөт аркылуу тартылып жаткан тарыхый сериалдын багыты такыр башка. Түрк сериалдары адилеттүүлүктү, ислам маданиятын, намустуулукту, үй бүлө баалуулуктарын жана бир туугандыкты даңазалап келет. Көпчүлүк учурда жалпы мусулмандардын анын ичинде түрк элдеринин тарыхын чагылдырган сериалдар өкмөт тарабынан каржыланып, алардын алгачкы салтанаттуу көрсөтүлүшүнө Режеп Тайып Эрдоган өзү катышып жүргөндүгүн байкасак болот. Демек, мусулмандарда медианын күчүн сезе баштады. Эгер сен өз маданиятыңды таң улабасаң,
анда башка бирөөнүн маданиятын сиңирүүгө мажбур болосуң. Бул азыркы тапта мыйзан ченемдүүлүккө ылайык бир чындык. Түрк өкмөтү сериал тарттыруу аркылуу жалпы мусулмандарды акырындык менен акыйкат жолуна буруп бараткандыгын байкасак болот. Тарыхый тасмалар аркылуу элдин тарыхый жана саясий сабаттуулугу жоюлуп, көптөгөн сырткы маданий вирустарга каршы иммунитет пайда болууда. Сиздер менен биргеликте акыркы 20 жылдагы тарыхый түрк сериалдарынын таржымалына жана алардын таасирине көз чаптыралы. Карышкырлар өрөөнү. Бул тасманы укпаган адам болбосо керек. Ооба, 2000 жылдары бул сериал көптөгөн күйөрмандарды экранга байлаган. Башкы каарман атайын чалгындоо кызматкери тарабынан тарбияланып, Карышкырлар өрөөнү операциясынын алкагында мафиянын ичине жайгаштырылган Полат Алемдар. Анын жашоосу аркылуу кино сүйүүчүлөрү кылмыштуу топтордун чыныгы жүзүн, аларды пайда кылган, колдоп кубаттаган, колдонгон жана убагы келгенде курмандыкка чалган күчтөрдүн ким экендигин көрө алды. Буга кошумча алгачкы жолу экран аркылуу мамлекеттик макамда отуруп кылмышкерлерди колдоп кубаттаган саткындардын образы да жайыла баштады. Өлкөнүн ички жана тышкы душмандары эл аралык мамилелердеги экижүздүүлүк, саясий сахнанын парда артындагы сырларын бул тасма даана чагылдырган. Ошол эле учурда глобалисттердин Афганистан, Ирак, Сирия жана жакынкы чыгыштагы саясий кызыкчылыгы үчүн жүргүзгөн экижүздүү саясатын сериал аркылуу көргөн түрк эли бара-бара дос жана душман ким экендигин байкай баштайт. Мафия, баңгизат, массалык маалымат каражаттарынын кош стандарттуулугу, курал-жарак бизнеси, күрттөр менен түрктөр маселелеринин негизги себеби, нефть булактары үчүн болгон согуштар, мунун баарын детектив сүйүүчүлөрү дал ушул тасмадан көрө алат. Сериалда дүйнөдөгү болуп жаткан ар бир окуянын арткы тарабы даана чагылдырылып, сценарий учурдагы абалды эске алуу менен жазылган. Кээ бир диний жана улуттук кызыкчылыктарды пайдаланып, сырткы душмандарга кызмат кылган топтордун да чыныгы жүзү ачылган үчүн бул тасманы көрүүгө тыюу салгандар да болгон. Тасма аркылуу мамлекеттик кызматкерлердин өз өлкөсүнө болгон сүйүүсү артып, чалгындоо кызматтарынын күчү даңазаланган. Тирилиш Эртугрул. 2014 жылдан тарта жалпы үммөттүн тирилүүсүн максат кылган бул ири долбоор көрүүчүлөргө тартууланган. Ооба, тасмадагы абал биздин абалыбызга абдан эле окшош. Чар тараптан каптаган душмандар, мусулмандардын оор абалы, согуш жана кыргындар. Ошол эле кезде мусулман сыяктуу көрүнүп, карапайым калктын башын айландырган экижүздүүлөрдүн оюндары. Кутулуу жолун издеген үммөттү тирилте турчу нерсе эмне деген кам чыныгы мусулмандарга уйку берген эмес. Тасма ошолордун ичинен чакан гана тобу менен келечекте 6 кылымдык ислам дөөлөтүн түптөй алган Сулайман Шах уулу Эртугрулдун жашоосун чагылдырган. Сериал бат эле бүткүл дүйнөгө тарап, батышта Turkish Games of Thrones деген статус алган. Пакистан, Индия, Орто Азия, Араб чөлкөмүндө бат жайылган. Көчмөн түрк урууларынын жашоосу, алардын монгол жана рум баскынчыларына каршы күрөшү, Селжук дөөлөтүнүн кулашы жана анын себептери, жараткандын ыраазчылыгы үчүн гана үмүт кылып, адилетсиздикке каршы күрөшкөн баатырлардын өрнөктүү жашоосу. Мунун баарын дал ушул тасмадан көрө аласыз. Тирилиш Эртугрул тасмасы атына заты жарашып бүткүл үммөттү бир сыйра тирилте алды деп айта алабыз. Филинта Мустафа. 2 гана сезондон турган бул тасма жетим балдар үйүндө тарбияланып, кийин Осмон дөөлөтүнүн чалгындоо кызматында өз вазыйпасын мыкты аткарган 2 дос тууралуу тартылган. Тасма Осмон дөөлөтүнүн 19-кылымдын ортосундагы оор абалын чагылдырат. Ички саткындар, сырткы душмандардын куу амалдары жана айлакерлиги, масондор тарабынан өлтүрүлгөн Султан Абдулазиз, анын ордуна отурган жана масондук уюмга мүчө болгон Султан Мурат, жана кийинчерээк тактыдан орун алган Айтулуу Султан Абдулхамид экинчинин жаштык доору бүт баары бул тасмада камтылган. Учурдагы түрк атайын чалгындоо кызматынын негизин түптөгөн жаш Султан Абдулхамиддин саясий парасатын жана тактикасын бул тасма аркылуу көрө аласыздар. 6 кылым бою ааламга аты чыккан Осмон дөөлөтү жөн гана күрөшсүз кулабаганын жана ар бир ислам коомчулугу кандай жолдор аркылуу талкаланууга мажбур болгонун чагылдырган бир сериал. Тасманы көргөн көрүүчү дин душмандарынын көрүнбөгөн тузактарын көрө билүү акыл парасатына ээ болот. Пайтакт Абдулхамид. Чар тарабынан Европа өлкөлөрүнүн колониалдык саясатынан кысылган Осмон дөөлөтүнүн акыркы адилеттүү падышасы, улуу каган наамын алган Султан Абдулхамид экинчинин тактыдагы акыркы жылдары жөнүндө тартылган тасма. Ички жана тышкы душмандардын көптүгүнө карабастан, бир нече ири долбоорлорду гана ишке ашырып тим болбостон,
тышкы карыз маселелерин жана бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын дартына дарман болгон бул асыл затты дал ушул тасма аркылуу тааный аласыздар. Хижаз Стамбул жана Хижаз Багдад темир жолдору Израилди түптөйүмдеген сионисттердин аракети, дин душмандарынын тилине кирген жаш түрк жана араб улутчул кыймылдары, жаңы дүйнө түзүмүн чийген Парвус жана Ротшильд, аларга ар тараптан кызмат кылган Гертруда Белл жана Вамбери, ошондой эле дүйнөлүк ири державаларынын ичара өлкөлөргө бүлүк салып, бөлүп жарып башкарган жапайы усулдары мыкты чагылдырылган. Ислам саясаты жана ислам тарыхына кызыккандар үчүн мыкты табылга. Тасма өз учурунда Кызыл Султан деген ат менен тарых бетинде караланган Султан Абдулхамид экинчинин чыныгы тарыхый бейнесин ачып берген. Дал ушул тасма аркылуу бир кылым өткөн соң бул улуу инсан толугу менен реабилитация болду деп ишеничтүү айта алабыз. Мехметчик Кут-ул-Амари. Биринчи дүйнөлүк согуш учуру Шам өрөөнүндө Осман аскерлери менен Англиянын тиреши уланып жаткан доор. Буга чейинки жеңиштерине мас болгон англиялыктар генерал Таунсендтин буйругу менен мындан ары нефтиге бай болгон Багдад аймагына Басра аркылуу жетүүнү көздөйт. Бирок Аль-Кут аттуу чептин ичинде камалып, Осман аскерлери тарабынан буктурмага алынат. Бир нече жолку ийгиликсиз салгылашуулардан соң багынганга мажбур болушат. Англиялыктарга каршы түрк жана жергиликтүү арабтардан турган аскердик дивизия согушкан. Жыйынтыгында англиялыктардын жеңилбес генералы 30 000 аскерин жоготуп, 13 000 аскери менен кошо капитуляция болуп колго түшкөн. Англиянын бул жеңилүүсүнөн кийин анын бүткүл дүйнөдөгү репутациясы жер менен жексен болгон. Өзгөчө англиялык аскерлердин катарында согушууга мажбур болгон индус жана мысырдык бир тууган мусулмандардын пикири бир топко өзгөргөн. Боордош мусулман элдери алардын ичинен түрктөр менен арабтарды бири-бирине каршы тукурган атактуу Лоренстин жана Шариф аль-Хусейндин жүзү да дал ушул тасмада ачык көрсөтүлгөн. Кээ бир араб урууларынын башчылары англиялыктар менен келишим түзүп, Осман аскерлерине арттан бычак уруп жаткан чакта дал ошол англиялыктардын униформасын кийген жүздөгөн индиялык мусулмандар Осмондорго жан тартып күрөшкөн. Тасмада учурдагы Туркиянын бир нече атайын кызматынын негизин түзгөн Тешкилаты Махсуса аттуу чалгындоо кызматынын мүчөлөрүнүн күрөшү чагылдырылган. Биринчи дүйнөлүк согуш окуяларына жана исламий чалгындоо кызматтарынын тарыхына кызыккандар үчүн бул тасманы көрүүнү сунуштайбыз. Курулуш Осмон. Тирилиш Эртугрул тасмасынын логикалык уландысы катары эсептелген бул тасма Осмон дөөлөтүн негиздеген Осмон биринчинин жашоосу чагылдырылган. Келечекте 3 материкте өкүм жүргүзгөн жана атагы далайга жеткен бул улуу дөөлөттүн негиздери күчкө эмес ыйманга, зулумдукка эмес акыйкатка, кысымга эмес эркиндикке негизделгендигин дал ушул тасмадан көрө аласыздар. Буга кошумча ар бир византиялыктардын жери фатх кылынган учурда алгач шаардан мурун ошол шаардын жашоочуларынын жүрөгүнөн түнөк табууга аракет кылгандыгы да Осмондун жеңишке алып барчу жолун дагы да жеңилдеткен. Эртугрул уулу Осмон жөн гана бир уруу деңгээлиндеги бий болуп кала бербестен, улуу бир дөөлөт курууга далалат кылып, ислам динине болгон сүйүүсүнөн дем күч алып турган. Тасма ошол доордогу бир исламий дөөлөттүн курулганын баяндагандыгы үчүн курулуш деп аталган. Бирок ошол эле мезгилде учурдагы мусулмандардын да тирилгенден кийин биригүүгө жана жаңы бир дүйнө түзүмүн курууга чакыргандай элес калтырат. Уяныш улуу Селжук дөөлөтү. Тасманын алгачкы сезонунда түрктектүү улуу Селжук дөөлөтүнүн башчысы Мухаммед Алпарслан уулу Султан Мелик Шах жана анын уулдарынын доору чагылдырылган. Бул тасманы көрөм деген көрөрмандар ошол алтын доордогу падышалардын диндарлыгы, илимге болгон умтулуусу, султандын оң колу жана аталыгы болгон Низамул Мулктун саясий көргөчтүгү, динди өз кызыкчылыгына пайдаланган адашкан топтордун ичтен кемирген саясаты жана аларга көмөк көрсөткөн Византия төбөлдөрүнүн кылыктары менен жакындан таанышат. Селжук дөөлөтүнүн ичтен алсыраткан батынилер жана Хасан Сабактын образын ачып берүү аркылуу түрк бийлиги учурда көптөгөн сырларды ачып берди. Тасманы көргөндөр бир гана тарыхтан кабардар болбостон, чыныгы исламдын илимий аныктамасын, бурмаланган жолдор менен күрөшүү ыкмасын үйрөтөт. Экинчи сезондо бул улуу дөөлөттүн даңазасын алыска тараткан үммөттүн жылдызы Султан Мухаммед Алпарслан жана Малазгирт согушун көрсөтүп жатат. Атына заты жарашкан ойгонуу Селжук дөөлөтү сериалы чындап эле үммөттү терең уйкудан ойготууга аракет кылган бир долбоор экендиги талашсыз.
Тала арыстаны Жалалиддин Хорезм Шах. Өзбекстан жана Түркиянын кызматташуусунун натыйжасында тартылып, ушул жылдын башынан көрүүчүлөргө тартууланып жаткан бул сериал аркылуу алгачкы жолу түрк тектүү элдердин баатырларын таанытуу ишке ашып жатат. Ооба, Чыңгызханга каршы туруп, бир нече ийгиликтерге ээ болгон жана дос душмандары тарабынан Тала арыстаны ылакап атына ээ болгон Жалалиддин Хорезм Шахтын доорун жана анын өмүр баянын дал ушул тасма аркылуу изилдей аласыз. Тасма өзбек жана түрк актерлорунун катышуусу менен тартылып, эки тилде чыгып жатат. Муну менен Анадолдагы жана Өзбекстандагы түрк тектүү элдердин ынтымагы бекемделип жатат. Келечекте ушул сымал ар бир аймактын чыгаан инсандары жөнүндө тасмалар тартылып калат деген ишеничтебиз. Барбаростор Ак деңиздин кылычы. Осмон дөөлөтүнүн аскердик күчүн жана укмуштуудай жеңиштерин камсыздаган, Кызыл Сакал лакап аты менен таанылган Барбарос Хайрутдин Паша менен анын 3-1 тууганы жөнүндөгү тасма ушул жылдын күз айларында көрсөтүлө баштады. Дал ушул деңиз адмиралы тушунда Осмон дөөлөтүнүн деңиздеги өкүмү бир топ жерлерге жайылган. Хызыр рейс кемеси менен деңизге чыккан убакта дин душмандары кайык менен да деңизге чыгууга эрки жеткен эмес. Барбарос бир туугандардын окуясын чагылдыруу аркылуу түрк бийлиги келечекте деңиз флотун чыңдоо жана улуу бир дөөлөткө айлануу кыялын өз элине жана жалпы мусулман үммөтүнө жайып жатат. Деңиздеги согуштук баталдык сценаларды сүйгөндөр үчүн бул сериалды сунуштайбыз. Яуз Султан Селим. Сериал 2022 жылы чыгат. Премьерасын көпчүлүк күтүп жатат учурда. Осмон дөөлөтүнүн эң даңазалуу доорун чагылдырган бул тарыхый тасмада Осмондордун 9-султаны жана алгачкы жолу жалпы мусулмандардын халифи наамын алган Яуз, башкача айтканда Каардуу Султан Селимдин өмүр баяны жана анын жетишкендиктери чагылдырылат. Дал ушул падышанын тушунда Осмондордун карамагына учурдагы Сирия, Ирак, Палестина, Мысыр, Мекке жана Медина шаары Персиянын бир бөлүгү кошулуп, жалпы жонунан дөөлөттүн аймагы 70%га көбөйгөн. Султан Селим Стамбулду фатых кылган Султан Мухаммад аль-Фатихтин небереси жана Канунуй Султан Сулаймандын атасы болчу. Бул сериал буйрса жалпы мусулмандарга дем берет деп ишенебиз. Учурда өлкөбүздө жаштарыбыздын 4төн бири Netflix тиркемеси аркылуу сериал көрүп жаткандыгын интернет статистикасы айтып жатат. Жакында эле чыккан Кальмар оюнун алгачкы эле жумада 100 миллион, ал эми кореялык ырчылардын клиптерин 1 миллиардка жакын көрүүчү көрүп жаткандыгы кээ бир аскердик куралга караганда ушул сымал медиа куралдар алдаганча эффективдүү экендигин тастыктап турат. Келечекте жалпы мусулман жаштарын алардын ичиндеги кыргыз коомчулугун ойготкон тарыхый сериалдарды тартуу менен маданиятыбызды, динибизди жана асыл сыпаттарыбызды сактап калабыз деген ишеничтебиз.